Буга чейин бир да саясий күчтөргө, саясий процесстерге аралашпаган белгилүү ишкер меценат Имамиден Ташев Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин койду. Анын бул кадамына жаштардын колдоосу себеп болгону айтылууда. Тактап айтканда, өлкөнүн 7 облусунан жүздөгөн жарандар жаш мондун атынан шайлоого катышуусун сунушташкан. Эмнеге тарыхты жаштар тазалабаш керек? Жаштар саясатты гана тазалабай, тарыхты да тазалап үйрөнүшүбүз керек. Ушул максат менен колубуздан келишинче жараткандын жардам колдоосу менен, күчтөр менен, элдин ишеними менен баягы өмүрүбүздү, ден соолугубузду ушул элге, журтка арнасак деп аттанып отурабыз. Белгилей кетсек, талапкер люстрация мыйзамынын кабыл алынышын колдоп, талап кылып келгендердин бири. Саясатты буйруса жаштар деле, саясатты буйруса саясатчылар, саясатчы болбогондор деле жазса болот. Биринчи эле формула жүрөктөн каалоо болуш керек. Адам баласы кааласа, асман тиреген тоолорду да тоңкоруп, асманга тиреткен үйлөрдү курганга мүмкүнчүлүк эрк берип аткандан кийин саясатты талдап, бул мамилени түздөп деген бул нерсени ар бир жаран жүрөгү таза болгон, жүрөгү мекеним деп соккон, жүрөгү мамлекети үчүн соккон, жүрөгү эли журту, улут үчүн соккон ар бир жаран укуктуу. Бийлик кызматка келелек, саясатка аралашпаган ишкер соңку кырдаал ушундай чечим кабыл алуусуна себепчи болгонун айтып берди. Саясатсыз деле, мандатсыз деле ушу элдин керегине жарасам деп көп үмүт кылып, колумдан келишинче жашоомду улантып келгем, бирок тилекке каршы акыркы Кыргызстанда болгон окуялар, акыйкатсыздык, кээ бир деңгээлдеги адилетсиздик, кээ бир деңгээлдеги элдин тагдырын чечүүдөгү эркин шайлоо, таза шайлоо эмес, ушундай мыйзам бузган, ыплас шайлоо болгон нерселер чоң түрткү болбой койгон жок. Шайлоо таза өтөөрүнө ишеним артаарын кошумчалады. Таза шайлоо болбогонго себеп болбош керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей ушул акыркы 1-1,5 айдагы, ушул 5-октябрдагы болгон элдин толкундоосу, элдин наразычылык көрсөткөн наразычылыгы ушул таза эмес шайлоодун айынан элдин кыжырына кайнатып, ошол нерселерге алып келди. Албетте, ушу шайлоо өткөрүүчүлөр болобу, шайлоочулар болот, ушул окуяларды, ушул тарыхты бир кылчайып карап, таза шайлоо, татыктуу келет деген үмүт чоң. Аталган талапкер курулуш тармагындагы ийгилиги, кайрымдуулук иштери, коомдук жашоого активдүү катышканы менен белгилүү. Европанын Германия, Швейцария, Украина, Түркия мамлекеттеринде эмгектенген. 2 жогорку билимдин ээси жана 4 тилде эркин сүйлөйт.